Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Субханаху ва Таала Кур'ан-ы Кариминде «Фадкуруни адкурукум вашкурули ва ла такфурун» дейт. Силер мени эстегиле, мен да силерди эстеймин. Менин берген жакшылыктарыма, неаматтарыма шүгүр кылгыла, шүгүрсүздүк кылбагыла дейт. Дин majlisi, иман majlisi, сабак бул Алланын улуу неаматы. Ошол эле кезде бул ганимат. Буну биз кадырлашыбыз керек. Убакытты текке өткөрбөй, туура пайдаланып, жүрөктөрдү тазалап, ойлорду тазалап, ниеттерди тазалап, таза идишке салынган суу таза болот. Булганган идишке куюлуу үстүнөн куюлган суу ол кир болот ал. Ошон үчүн бул илим таза, бирок таза идиш керек да. Биздин жүрөгүбүз ошо илимге идиш. Ошон үчүн ниетти тазалап, жүрөгүбүздү тазалап отуруу дегенде мааниси ушул. Жараткан Алла Таала баарыбызга акыйкатты түшүндүрсүн, акыйкатка ээрчип амал кылганга жардам берсин. Өткөнкү сабакта айттык эле, дуа, дуанын адептери, дуанын жол жоболору, дуанын өкүмү, түрлөрү, кайсы учурда кандай дуа кылынат, кээде кол көтөрүлүп дуа кылынат, кээде кол көтөрүлбөй дуа кылынат, кээде 3 жолу кайталанып дуа кылынат. Бирок жалпы адеби дуада алкым адал болсун. Дуа кабыл болуу үчүн бекапар болбой, шектенбей, экиленбей, туганчылык мамилени бузбай кылынган дуа кайтарымсыз дуа. Кээ бир дуаны Алла Таала бу дүйнөдө көрсөтөт мөмөсүнү. Кээ бир дуаны түбөлүктү ахиретке коюп коет Алла Таала. Андыктан иншалла пайгамбарлар маселелерди аспап менен, нерселер менен, мал мүлк менен чечпейт эле, дуа менен чечет эле. Дуа менен. Күн тутулуп калды. Ким чечет маселени? Кайерге барып жүгүрүп барып чечтиресиң маселени? Кимге телефон чаласың? Канча акча менен бүтүрөсүң? Жер титирегенди бирөө бүтүрө алабы? Дуа кичинекейин дагы, чоңун дагы, дүйнөнүн дагы, ахиреттин дагы бардык кажеттерин бүтүрө турган улуу курал, мусулмандардын улуу куралы. Пайгамбарыбыз айткан, дуа мусулмандардын куралы. Бул атомный бомбадан күчтүү курал. Андыктан иншалла пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге ибадатта дагы пайгамбар, даватта дагы пайгамбар, дуада дагы пайгамбар. Пайгамбарыбыз кайсы учурда, кайсы дуаны кылган? Ошо дуага көңүл бурайлы, ошол жерге ээрчиле, ошо сөздөр менен. Хадистерде келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар бир намаздан кийин ушул дуаны кылат эле дейт. Аллахумма инни ас'алукал худа ват-тука вал-афафа вал-гина. Аллах, мен сенен сураймын. Хидаятты сураймын. Таквалыкты сураймын. Тазалыкты сураймын. Напстын токчулугун, жүрөктүн байлыгын сураймын дейт. Ар бир намаздан кыска нуска өзүнө канча нерсени камтып алган дуа. Биринчиси хидаят. Хидаят деген не? Алла, мен сенен сураймын хидаятты. Кайсы максатта мени жараткан болсоң, кайсы максат үчүн мени жараткан болсоң, дүйнөгө келүүмдүн максаты эмне? Кайсы максат үчүн күн сайын сен мага, Алла, өмүр берип атсаң, ден соолук, акыл эс берсең, ошол максатка мени салчы.
Бұл хидayat, бардық пайғамбарлар хидayat үшін келген. Намазда әрбір рекетте ихдина сиратал мустақим, бізге хидayat бер деп Алладан сұрап атабыз. Тура жолға салғын, я Алла. Адам қайсыл мақсатта жаралса, ошол тура жолға салғын. Алланы таны тұрған, Аллаға жете тұрған, разышылығын таба тұрған хидayat. Ваттуқа, күнөөлөрдөн сактанууну сураймын дейт. Нени сурайын дейт? Биз сурашыбыз керек экен да, сурабай атабыз да. Ошон үчүн күнөөнү кайра эле кылып атабыз. Сураса хотя бы кичине бир аз ойлонуп калат эле, мен сурадым эле. Кайра эле кыла берейинби күнөөнү деп. Я Алла, мени зынадан сакта. Я Алла, мени уурулуктан сакта, жалган сүйлөгөндөн сакта деп ыйлап дуа кыла берсек, зынаны жек көрүп калат элек. Уурулукту жек көрүп калат элек. Жалган сүйлөгөндү жек көрүп калат элек. Сурабай атабыз го. Бисмилlah. Аллахумма хаббиб илейна al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan waj'alna min ar-rashidin. Пайғамбарымыз дуа кылды. Я Алла, иманды бизге сүйкүмдүү кылгын. Жүрөктөрүбүзгө кооздоп койгон, чырайлуу кылып койгон. Жүрөгүбүздүн кооздугу иман менен. Wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra. Жиркенич салгын, капырлыкты. Wal fusuq, günөөнүн, уятсыз иштердин бардыгын жиркеничин жүрөгүбүзгө салгын деп сураш керек экен. Biz аны сурабайбыз, ошон үчүн күнөөгө жүрөктө мухаббат бар. Жиркениш жок, кайра мухаббат бар. Ошон үчүн күнөө кылганды каалап турат жүрөк. Мындай сөз бар. Биздин истихфарыбыз бар го, Алладан кечирим сураганыбыз. Ушунун күлкүсү келет экен да бизге. Кандай күлкүсү келет? Күнөөнү кылып атасың го, астагфирулла деп коюп күнөөнү кылып атат да. Ошо истихфардын күлкүсү келет экен ошо адамга. Бул узундураак шеэр Маасиятра мындай дегени да. Колунда тасписи бар. Лавында, еринде зикири бар. Макулбу? Жүрөгүндө күнөөгө кызыгуусу бар. Тилинде истихфар бар. Ушул истихфар күн күлкүсү келет экен да. Бул жүрөгүндө дагы эле күнөөгө кызыгуусу бар. Кантип тили менен айтып атат астагфирулла депчи. Маасиятра ханда ми аят аз истихфаре мо. Күнөөлөрдүн күлкүсү келет дейт. Күнөөлөрдүн маасиятра ханда ми аят. Күнөөлөрдүн күлкүсү келет экен биздин истихфарыбызга. Ошон үчүн мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сурады эле, биз сурайлы, я Алла, такваны сурайлы кандай? Күнөөлөрдөн сактанганды сурайлы. Күнөөлөрдүн жиркеничин жүрөгүбүзгө сурайлы. Я Алла, жүрөгү ушу жиркеничти жүрөгүмө салчы. Мен күнөөлөрдү көргөндө жиркенип калайын депчи. Аны жакшы көрүп калбайын эмес, жиркенейин. Жек көрөйүн. Жаман көрөйүн деп. Вал афафа yani as-siyana an matami' ad-dunya wa an al-manhiyat. Сактануу, дүйнөнүн ачкөздүгүлүгүнөн. Афаф деген ушундай которуп тур. Афаф деп өзү тазалыкты айтат, зынадан тазалыкты дагы айтат, сактанууну айтат. Ошол эле кезде өзгөчө дүйнөнүн ачкөздүүлүгүнөн жана тыйылган нерседен сактанууну афаф деп коёт. Bundan сактанууну тилеймин, я Алла. Wal ghina nafs. Жүрөктүн байлыгын. Жүрөктүн байлыгын сурайм. Дүйнөнүн байлыгын дагы бер, жүрөктүн негизги жүрөктүн байлыгын бер. Жүрөктүн байлыгы менен кимдин жүрөгү бай болсо, бүткүл дүйнө келсе дагы буга зыян бербейт. Кимдин жүрөгүндө байлык болбосо, колунда акча болбосо дагы зыян тиет. Себеби bunun жүрөгүндө ач. Жүрөгүндө ач.
Ошон үчүн гына нафс деп айтылат. Бул дегени гына нафс ва гинан анин нас. Алла, мен жүрөгүмдүн байлыгын бер, жана адамдарга кажетсиздик. Адамдардын нерсесинен мен бай болоюн, аларга муктаж болбойн. Демек, Алла Тааладан сурап атканыбыздай, Алла байлык бер, адамдарга кор кылбай, адамдарга муктаж кылбай, адамдарга зар кылбай. Жана жүрөгүмдүн токчулугун бер, Алла. Жүрөгүм бар нерсеге каниет кылсын, ошого разы болсун деген тилекти пайгамбарыбыз ар бир дуада сурайт. Аллахумма инни ас'алука ал-худа ват-тука вал-афафа вал-гина. Ар бир намаздан кийин кара. Балдарыбызга ушуну сурайлы, элибизге ушуну сурайлы. Я Алла, элибизге хидаят бер, элибизге таквалык бер, күнөөлөрдөн сакта, я Алла. Элибизге тазалык бер, элибизге байлык бер. Өзүбүзгө дагы, үй бүлөбүзгө да, элибизге да. Муслимдин риваятында бул. Дагы риваят кет: Аллахумма лака асламту ва бика аманту ва алейка таваккалту. Аллаху акбар. Я Алла, саңа мойын сундум мен. Саңа иман келтирдим. Саңа гана таяндым. Таваккел кылдым саңа гана. Кимге? Саңа гана. Дүниедегі нерселерді, аспаптарды тандоо бұл өзінчө. Bir ошол аспаптарга, нерселерге таянбай, Аллага таяну ушул иман. Якуб пайгамбар балдарын Шам мамлекетинен, Канаандан Мисирге жөнөтүп атканда, Юсуп пайгамбар бадыша болчу. Ата менен баланын ортосунда канча жыл, бир топ жыл болуп кетти. Дүйнөгө ачарчылык келген эле, каатчылык келген эле. Андан кийин Юсуп пайгамбар чечим чыгарган эле: ар бир жанга бир төө будай беребиз, андан ашча бербейбиз. 180 килограммдын тегерегинде. Булардын бир туугандары 10 киши болуп келген эле. Буларганан кийин Юсуп пайгамбар өзүнүн бир туугандарын тааныды, алар тааныган жок. Кайдан келдиңер? Канаандан келдик. Кош келипсиңер, жакшы, тияк бияктарын сурап. Өзүңөр элеби? Жок. Юсуп пайгамбар билет да, бир иниси жок болуп атат. Биньямин. Ал каякта? Ал атаң менен калган. Атабыз менен калган эле. Атаң ал каякта? Атабыз ушул бир инибиз жоголуп кеткенде, бөрүлөр жеп кеткенде, ошодон бери илай берип, көзү көрүп болуп калган. Карыган аксакал деп Юсуп пайгамбар айтып берип атат да. Анан кийин бардыгын билип туруп, бардыгын таанып, бардыгын угуп, билип, анан кийин өзүнүн кызматчыларына бадыша да. Бадышачылыктын деңгээлинде сыйлыгы көрсөткүлө деп туруп анан сыйлайт. Ар бирине бирден төө жүк берип, алып келген ошо пул, ошол убакта алмаша турган, товарга алмаша турган өздөрүнүн пулун. Акырын жашырын жолу менен салдыртып коет кайра. Дагы анан айтат: кийин келсеңер, иниңерди алып келсеңер, дагы берем. Ар бириңерден бирден төө берем. Азыр ошо инибиз дагы бар эле, бирөөбүз калып кетти эле, ошого да бербейсиз деп келген да. Жок, ким келсе ошого берем. Деп, андан кийин анан айтат: кокустан да эскертип коеюн. Эгерде аны алып келбей турган болсоңор, силерге дагы бир да төө эмес, бир кап да бербейм дейт да. Булардын баары үйүнө кетет, булар билбейт да. Атасына барып сүйүнчүлөп, укмуш, аулия бадыша келип калыптыр бул жага эми. Бизди ушундай сыйлады, бизге ушуларды берди. Бирок ушу менен айтты: мына ийниңерди кийинкисинде алып келе, болбосо бербейм деди. Эми ушу ийнибизди кошуп бересиз го деп. Якуб пайгамбар айтты: бунун агасын жок кылып келбедиңерби? Ушунда жок кылайын деп атасыңарбы? Юсуп айтып атат да: мунун агасын жок кылып атаңар. Эми ушунда жок кыласыңарбы? Жок, мен силерге ишенбейм дейт. Булар айтат: жок, биз ант менен айтабыз сизге, кантип эле ушундай болойлу. Бирок ушундай деп эскертти, ана мына деп. Кыскасы араң макулдаткандан кийин келем төөдөн жүктөрдү түшүргүлө деп түшүрүп атса, баягы акчалар кайтып калыптыр. Булар билген эмес да. Мына төөнүн жүктөрүн дагы берсе, акчабызды да кайтарып берсе, дагы кызуу кыз болот дагы, сөз барбасак болбойт деп. Анан ушундай алып туруп, эми жөнөйүн деп атканда, атасы балдарына өзгөчө осуят айтып, жолдома айтат, хидаят. Өзү ата балдарды сапарга чыгарып атканда жолдома айтып коюш керек экен да. Балам, 5 вакыт намазыңды каза кылба. Этиятта, тамак жегенде этияттап же, түндөсү көп жүрүбө. Жаман адамдарга, балдарга кошулба.
сапарыңды Алла Таалам байсалдуу кылсын, буюмдарыңа, документтериңе бекен бол. Кандай бир жолдомо маанилүү нерселер болсо, кыла турган, аткара турган, этияттана турган, таштай турган нерселердин баарын айтып коюш керек. Якуп пайгамбар ушул жерде айтып атып, о балдарым, силер азыр ошо Мисирге барганыңарда баарыңар Мисирдин бир дарбазасынан кирбегиле дейт да. Капка. Бир дарбазасынан кирбегиле дейт. Мурунку доордо мындай болчу экен. Бир шаар болот. Шаар чеп менен курчалат да. Ошо чептин анан кийин ошо шаардын чоң дарбазалары болот экен да. Аны ачат, кирип кетишет. Кайра жабат, сакчылар таң ачат корuyт. Ичинде бар тынч укташат да. Мурунку убакта кол салуу, кан төгүү деген бузукулуктар көп болгон да. Ошон үчүн бир дарбазадан кирбегиле шаардын дейт. Ар кандай дарбазасынан киргиле дейт. Бул жерде анан кийин эми субханалла, эмне үчүн ушундай деп атат? Пайгамбар кокусунан көз тийбесин деп коркуп атат. Балдарына, болбосо балдарына дем салат, балдарына дуа кылат, Аллага аманат тапшырат. Ошентсе дагы эмне деп атат? Этияттуулуктун жолун айтып атат. Силер бир дарбазадан кире турган болсоңор, бардыгы келишкен, бардыгы ден соолугу, чырайы дагы бар, айбаты дагы бар. Адамдардын ушу карап туруп, булар каяктан келгендер деп. Көз тийбесин деп. Же болбосо карап туруп. Адамдар ушунча топ болуп кирип атат, бул бир атанын балдары, бул укмуш экен го деп, көрө албастыктын зыяны тийбесин деп. Ошону айткандан кийин, анан кийин Якуп пайгамбардын улуу сөзү ушул жерде болуп атат да. Ушу менен кошо айтайын, бирок Алла Тааланын тарабынан эч бир нерсеге мен кокус бир нерсе болуп калса, эч бир нерсеге жардам бере албайм дейт. Себеп деген өкүм Алланыкы дейт. Мен ага таваккул кылам дейт. Аллага гана таянамын дейт. Жана таваккул кылуучулар Аллага гана таваккул кылсын дейт. Ушул жерде мына айтып атканыбыз, ва алейка таваккалту, я Алла, саңа гана мен өзүмдүн иштеримди тапшырамын деген сөз, саңа гана мен таянамын деген сөз. Канча нерселерим бар го, ага эмес. Билет алдыңыз Америкага, паспортуңуз бар, билетиңиз бар, визаңыз бар, паспорт бардыгын алышыңыз керек. Бул себеп деп коет мунучу. Бирок ага таянбаңыз, ошол нерсе сизди Америкага жеткирбейт, сизди Аллах жеткирет Америкага. Ажылыкка барам дедиңиз, виза, башка бардык нерселер даярдап коюңуз. Даярдадыңыз, мусулмандын шаны, мусулмандын көз карашы, ишеними кандай экен, бардык нерсени даярдап туруп, Аллага таянуу. Нерсесине эмес, күчүнө эмес, акылына, билимине, тажрыйбасына эмес, Аллага таянуу. Бардык иштерди бүтүрүп туруп, мына пайгамбарлар ушул жолду үйрөткөн, ушул сүннөттү таштап кеткен да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан, төөнү байла дагы, анан таваккал кыл. Төөсү жок эле анан жок андай эмес, кээ бирлер туура эмес түшөнүп алышат. Мына жерде дагы Якуп пайгамбар айтканы, жөн эле Аллага таваккул дем салып койдум, давай. Кире бергиле түз, эч нерсе болбойт деген жок. Караңыз, шаардын ар бир, бул Куран да. Бул пайгамбар, ал үммөт эмес ал. Пайгамбардын ишеними, аны пайгамбардын Аллага болгон таянычы ал мейли. Ва илейка анабту ва бика хасамту. Пайгамбарыбыздын ушундай дуасы бар эле. Саңа гана кайтамын. Саңа гана ыйман келтирем, саңа гана моюн сунам, саңа гана таваккал кылам. Сен менен гана, я Алла, сенин ыраазычылыгың үчүн бирөө мен талашсам дагы, ыраазычылыгың үчүн. Пана тилеп жүрөйлү. Я Алла, мени адаштыра көрбө. Мени адаштыра көрбө. Өзүңдүн иззатың, кудретиң менен я Алла пана тилеймин. Аллахумма инни ауду би иззатик. Ла илаха илля анта. Антудиллани. Мени адаштырып коюңдан пана тилеймин я Алла. Мени адаштырбагын деген сөз. Антал хайюл лади ла ямут. Сен тирүүсүн, өлбөгөн. Сен тирүүсүн, өлбөгөн. Башка риваяттарда келет. Вал джин вал инс ямутун. Инсан менен жиндердин бардыгы өлөт. Ошон үчүн айтат, өлбөгөнгө таяныңыз, өлгөнгө таянбаңыз. Өлө тургандар бар го, ага таянбаңыз. Ал таянганга лайыктуу эмес ал. Таянганга лайыктуу өлбөгөн зат Алла, ошого таяныңыз. Мына иман, мына таухид. Ибн Аббас разияллаху анхумадан риваят, Сахи Бухари, Сахи Муслимде келет, пайгамбарыбыздын дагы бир дуасы. Аллахумма афини фи жасади, ва афини фи самаи ва басари,
واجعلهما الوارث مني لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, menin денеме афият берген. Мындайча айтканда саламатчылык, амандык берген мен денеме, денсаулык берген. Gözüme, kulağıma, gözüm менен kulağımды, ya Allah, varis kılıp koygun menden deydi. Бұл деген абқихима алейе сахихайни салимайн иля анамут, өлгөнгө чейин ушу укканым, өлгөнгө чейин көргөнүмдү амандыкта кой, саламатчылыкта кой. Gözümdü дагы, kulağımды дагы. Угум жакшы болсун, көрүм жакшы болсун, ya Allah деп. Ушул дере пайгамбарыбыздын караңыз кандай дуаны. Ya Allah, bizi birinчиден денсаулыгыма афият бергин, амандык бергин. Чачымдан тартып тырмагыма чейин. Аны өзгөчө белгилеп кетти, көз менен кулакка. Ушуну мен өлгөнгө чейин, ya Allah, канча жашоо берсең өзүң билесиң. Ошого чейин мен көзүм көрүп турсун. Канча жашоо бересиң өзүң билесиң. Ошого чейин мен кулагым угуп турсун, ya Allah. Угуп туруп пайдаланайын, көрүп туруп пайдаланайын. Елестетип көрүңүз, 1 саат дордойго барып көзүңүздү таңып алып басып жүрсөңүз, көздүн кадырына жетесиз. 1 саат кулагыңызды жаап алып, элдер сүйлөшүп атканда аралап жүрсөңүз, кулактын кадырына жетесиз. Биз азыр көрүп атабыз, мындай эле бекер көрүп атабыз. Бекер эле угуп атабыз да, бунун кадырына жетпей атабыз. Индиянын тилинде мындай сөз бар. Анк нехихе, жахан нехихе дейт. Кимдин көзү жок болсо, ага алам жок дейт. Кимдин көзү жок болсо, ага алам жок. Ага көзү жок болгонго кызылды билбейт экен, жашылды билбейт экен, тоону билбейт экен, көк сууну билбейт экен ал. Тамак кандай өңдү, киши кандай өңдү, аны билбейт экен ал. Мурун кандай болот билбейт. Көз, кулак, адамды көз көрбөгөндөн кийин алам жок да ага. Ал бир арманы болот экен. Көз азиздердин арманы дейт. Ya Allah, uшу дүйнөнү бир эле көрүп алсам гана болду дейт. Бир көргөнгө сураныч, бир көрүп алайынчы ушу. Асмандын көктүгүн бир көрүп алайын. Алатоонун актыгын бир көрүп алайын. Я, бир эле көрүп алайынчы ушу кызыл жашыл эмне экен. Туган биз канча көрүп шүгүр кылбай эле жүрөбүз го, Эми укканды айтпаңыз, Балаңыздын сөзүн укпасаңыз, апаңыздын сөзүн укпасаңыз, аялыңыздын сөзүн укпасаңыз, элестетип көрсөңүз, короздун үнү өзүнчө, аттын кишенгени өзүнчө, иттин үргөнү өзүнчө, улак козулардын маараганы өзүнчө, Кандай деген кулак менен биз рахат алып жүрөбүз дагы, бирок ушуга шүгүр кылбаппыз угуп атканына, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир сөз менен айтып койду, Allah. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت саар кеч үчтөн окуйт эле اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت يا الله мен денеме يا الله мен көзүмө يا الله менин кулагыма афият бергин амандык бергин денсаулык бергин сенден башка эч ким бере турган жок Алла алып койсо ким кайтарып берет Kur'an'da Allah Teala ayet mı dedi? Eğer de tün kılıp koysa tübölükü Allah'dan başka biri var mı? Kuday var mı? Gündüzde alıp gele durgan. Tübölükü gündüz kılıp öyle çarkıratıp koysa Allah'dan başka kuday var mı? Tünde alıp gele durgan diye. Bunu kim alıp gele otat? İnne fi halqis semavati vel ard ve ihtilafil leyl ve nahar la ayatin li ulil albab. Kiçini akıllı varlargaçı buna belgi değil. Tün menen gündün almaşosu. İnne fi halqis semavati vel ard jer menen asmandын жаралуусунда кандай улуу белгилер бар. Мына пайгамбарыбыз дуа аркылуу Алла Тааланан тааныштырып, ар бир дуа Алла менен байланыштырат. Ар бир дуа Алланын сүйүүсүн күчөйтөт. Ар бир дуа Алла Тааладан тилегенди, сураганды үйрөтүп, Алла Тааладан рахмат, хидаят, ыраазычылык, магфиратты сурап тартат. Ар бир дуа. Жөнөкөй эмес бул. Алла Таала өзүнө кайрылганды жакшы көрөт. Tirmizi'de, Hakim'de, Bayhaki'de rivayet gelet. Ayşe radıyallahu anha enebizden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kanday soragan nerselerdi üretetile, oşonda öyle kaysi nerselerden pana tileş gerek,
сактанууну тилеш керек. Ошону дагы өзгөчө үйрөтөт эле белгилеп. Не дейт? Аллахумма инни ауду бика минал аджзи вал касали. Я Аллах, мени сактагын алсыздыктан, жалкоолуктан. Аллахумма инни ауду бика минал жубни вал бухли. Коркоктуктан сактагын, сараңдыктан сактагын. Аллахумма инни ауду бика минал хамми вал хузни. Кыжалатчылыктан, кайгыдан сактагын. Аллахумма инни ауду бика мин галабати дейн ва кахри риджал. Карызга батып кеткендиктен, адамдын бир каарлыгынан, жамандыгынан, башыма ушундай душмандын үстөмдүү болуусунан сактагын деген дуа. Пайгамбарыбыздан сактануу. Азыркы 8 өнү күн сайын эртең менен күн сайын кечинде сурайт. Я Алла, мени сактагын. Канча кайсылардан? Бирин кыжалатчылык жана кайгыдан, хам вал хузн. Я Алла, мени сактагын. Аджз вал касал, алсыздыктан жана жалкоолуктан. Жалкоолук демек кайсы нерсе жаман болсо, пайгамбарыбыз ошол нерсени айтып атат, ушудан сактанганды сура. Жалкоолук жаман нерсе экен да. Жалкоолук жаман нерсе экен. Адамдын ден соолугуна да зыян, рухуна дагы зыян, үй бүлөсүнүн ахиретине, динине бардыгына зыян экен да. Ибадат кылбай жалкоолонуп отура берет, мына окуйм, окусамбы, окубасамбы, ойлонгон чакта 1 саат өттү ага. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, мынакей, коркоктук жана сараңдыктан сакта. Сараңдык дагы жаман экен, коркоктук да жаман сыпат экен. Бунун тескерисинче кандай болду? Бизди баатыр кыл, бизди берешен кыл, я Алла. Я. Мынакей. Жана карызга баткандан адамдын каарынан деп. Бир риваятта кошумчасы келет. Вал харами вал бухли. Харам деп каарылыктан. Ушундай каарылык алжып калган каарылыктан. Болбосо исламдагы каарылыктын баасы бар. Пайгамбарыбыздан сураганда адамдардын эң мыктысы, жакшысы ким дегенде пайгамбарыбыз айткан, көп жашаган, амалы дурус болгон. Бул адамдардын эң мыктысы, залкары, жакшысы ошол. Көп жашаш дагы жакшы амалды кылган. Эң жаманы ким? Эң акмагы ким? Дегенде көп жашаган, анакей алжыгандарды айтып атат. Көп жашаган, амалы бузулган. Дагы көп жашап деле дагы эле күнөөгө кызыгы токтой элек жүрөгүндө. Эчтеке жарабай калган, дагы эле ошо месинде жүрөгүндө толуп калган да, арамчы. Ошо менен мына. Бир риваятта келет, ауду бика мин адабил кабр ва ауду бика мин фитнатил махья вал мамат. Я Алла, кабырдын азабынан сакта. Күн сайын сурайлы. Айша энебиз бир жөөт келет, Айша энебиз ага жакшылык кылып койгон эле, ал жөөт келип, жөөт аял келип, ошо жакшылыктын акысына бир нерсе бере албай дуа берип кетет. Ошо Аллахым, Кудайым дейт, сизди кабырдын азабынан сактасын дейт да. Ага чейин Айша энебиз аны уккан эмес экен, мындай кабырда азап бар, жок экен тууралуу. Пайгамбарыбыз келгенде айтып берет. Бир жөөт аял келип мага ушундай дуа берди дейт. Пайгамбарыбыз айтат, ооба дейт. Кабырдын азабы бар дейт. Ошодон кийин ар бир намаздан кийин кабырдын азабынан сакта деген дуаны таштаган жок дейт. Биз дагы колдон келишинче туугандар ар бир намаздан кийин дуа кылайлы. Я Алла, мени кабырдын азабынан сакта, дозоктун отунан сакта, өлүм жашоонун фитнасынан сакта, даджалдын жамандыгынан сакта. Өткөнкү хадистерде, өткөнкү риваяттарда айтканбыз, намаздын ичинде айтсаңыз болот, намаздын сыртында айтсаңыз болот. Намаздын ичинде эң аягындагы, Аллахумма инни ауду бика мин адабил кабр. Аллахумма инни ауду бика мин адаби джаханнам, ва мин адабил кабр, ва мин фитнатил махья вал мамат, ва мин шарри фитнатил масихид даджал. Риваят Муслим шарифте келет. Ошон үчүн иншалла дуа кылайлы буларды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жаман оорулардан дагы пана тилеген сураган. Биз ооруганда сурай баштайбыз да. Ооруганга чейин сурабайбыз өзү. Я. Ооруганда, ооруга чалдыкканда, проблемага түшкөндө сурайбыз да биз өзү. Жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат эле, я Алла, алапес оорусунан сакта, көр болуп калгандан, параличтен сакта, оорулардын бардык түрүнөн сакта, дене чирип кеткендиктен сакта. Кээ бир ушундай оорулар бар, дене чирип кетет. Экзема деп койду, дейт го. Ангрена эми бира дейт. Гангрена бул. Кудай сактасын, капкаякта оорулардын баары. Рак оорусу палакат аз кандай деген оорулар мынакей. Өткөндө мына пандемия, коронавирус эмне дегенде бале деген оору чыкты. Я.
Ошон үчүн иншалла ошо дуа кылып турушубуз керек. Я Алла, Аллахумма инни аузу бика минал бараси вал жузами вал жунун ва мин саййил асқам. Бардык оорулардан. Жинди болуп калган. Бул дагы жаман оор, жинди болуп калганчы. Бардыгы ден соолугу жакшы, просто жинди да, акылдан кетти да. Ким отурат анан? Отурса бир нерсени чаап бериши мүмкүн, сай бериши мүмкүн. Ал жинди да. Я Кудай сактасын, бардыгы келишкен, бардык нерсеси бар. Бирок акылы мына кандай болуп калат? Көчөдө чыгып зара кылып жүрсө. Кичинекей бир нерсени таштап кете албайсың, бир нерсе кыла албайсың, өзүн машинеге салып береби деп коркосуң, таштап береби деп коркосуң. Кудай сактасын. Алла Тааладан дуа кылып туруш керек. Пайгамбарыбыз бир хадис айтканда, дуа бар го, дуа. Азыркы түшкөн проблеманы дагы, ооруларды да, түшелегин дагы экөөнү тең чечет. Фа алейкум ибадалла бид-дуа. Алланын бенделери, дуага бекем болгула деди да пайгамбарыбыз. Дуаны бекем кармагыла деди. Ол түшкөн проблеманы дагы, азыр башы учурдагы, түшкөн проблема, түшкөн ооруну дагы, буну дагы чечет, түшелегин дагы чечет деген да. Ва мимма лам янзил. Мынандай экен да дуанын касиети. Түшелегин дагы, проблема болелегин дагы ошол жерден эле. Давай. Депчи, мынандай дуанын касиети. Кана дуага ишеним болсо, жүрөгүбүздө бекем ишеним, якын болсун дуага. Ана мындай да, дуада да ойлобогула. Сөзсүз эле молдонун дуасы кабыл депчи, же бир аалымдын дуасы кабыл деди. Жок. Ар бириңиздердин дуаңыздар кабыл. Ар бириңиздердин. Hazret Umar İbni Hattab razıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e barıp ruhsat soradı. Ya Resulallah, ruhsat berseniz men umra kılıp kelseyim dedi. Az umra karaçpayım. Peygamberimiz aytты, men ruhsat barıp kelin dedi. Anan aytты, ey Umar, Umar aytып атат, ey Umar, өзүңдүн дуаңда мени унутпагын дейт. Ким айтып атат? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytат. La tansani fi duaika salih. Ya Allah sen, ey Umar, sen özüңдүн дуаңда мени унутпагын дейт. Пайгамбарыбыз аякта турат, Умар аякта. Ошондо да демек биз мисалы кичинекей балдардан, жосу башка мусафирлардан, же жөнөкөй элден дуа кылганыңызды унутпаңыз, мага мени да эстеп бир дуа кылып коюңуз деген сөз. Бул алхамду жөнөкөй сөз эмес туугандар. Абу Дауд шарифте келет, Анас разияллаху анхудан риваят келет. Бул жогору ушул экен. Эми Аллама Куртуби рахимахуллах мындай дагы дуа келет туугандар. Аллахумма ати нафси тaqwaha ва заккиха анта хайру ман заккаха анта валиюха ва маулаха. Ар бирибизде нафсибиз бар. Нафстин өзү Кур'ан-ы Каримде 3 түрү айтылат да. Нафси аммара, нафси лаввама, нафси мутмаинна. Инна нафса ла амаратун бису. Нафс өзү түйү жаралышында эле бул төлкө жамандыкка гана буйрат экенде, бул иши ушул. Жамандыкка гана буйрат бул нафс. Эгерде буга нафске каршы иштеп, каршы күрөшүп, нафсти жеңгенге аракет кылып, мээнет кыла турган болсо, буну нафси киши тазарып, нафси лаввама деп коет, бушайман жей турган нафсиге келип калат экен да. Мурда баары бир эле да бугачы. Арам жей, бирөөнүкүн тартып алабы, бирөөлөрдүн ыйлап атабы, кызыктырбайт буга эмне болсоң ошого. Буга ушундай болчу да. Азыр эми бирөөнү урушуп коюп, аркасынан пушайман да. Апасын капа кылып коюп пушайман. Багымдат окубай коюп пушайман. Куран окубай коюп бүгүн пушайман. Нафсил лаввама бир туура эмес ишти кылдыбы, аркасынан өкүнөт да, алдап коюп пушайман жеп атат. Бекер алдадым, эмне кылам? Бирөөнүкүн алып коем, эртеге алып барып бербесем болду. Алып барып бербесем болбой калды депчи. Андан дагы алып кете бере турган болсо, нафсине каршы мээнет кыла бере турган болсо, тазалап, дайыма нафсиге каршы кете турган болсо, нафсил мутмаиннага барат экен да. Бул пайгамбарлардын нафси, нафси мутмаинна. Сахабалардын нафси, нафси мутмаинна. Бирок алардын мутмаинна нафсинин айырмасы бар да. Пайгамбарлардыкы дайыма жогору кете берет, сахабалардыкы ылдыйбөдө болуп турат. Мээнет кылса жогору, мээнет кылбаса ылдый. Алла Таала мээнетсиз эле сахабалар, пайгамбарлар ушундай нафс берген да. Алардыкы ушундай, мээнетсиз эле берилген. Сахабалардыкы болсо, жок, булар мээнет менен келген. Мейли, кандай болбосун, баарыбызда нафс бар.
Ошо нафсинин Аллах субханаху ва таалага дуа кылганда Аллахума ати нафси тақваха. Я Алла, мага тақва, күнөөдөн сактанган нафс бер. Нафс жок болбойт. Бизде бар нерсе. Ва заккиха анта хайру ман заккаха. Сен агарткын, тазалагын. Сен ошо нафсini тазалай турган эң мыктысы өзүңсүн, я Алла. Башка эч нерсе тазалай албайт. Анта валиюха ва маулаха. Сен нафсинин дагы, я Алла, ошону вали, анын көзөмөлдөөчүсү да өзүң, анын ээси да өзүң дегендей сөз. Башка риваятта ошол эле хадистин уланысында келет: Аллахумма инни аузу бика мин илмин ла янфа, ва мин қалбин ла яхша, ва мин нафсин ла ташба, ва мин даъватин ла юстажаба лаха. Я Алла, пайдасыз илимден пана тилеймин. Тойбогон нафсиден, коркпогон жүрөктөн, кабыл болбогон дуадан пана тилеймин. Сактагын мени. Өзгөчө мына ошо 4 нерсе өтө зыяндуу экен. Пайдасыз билим, коркпогон жүрөк, тойбогон нафси, кабыл болбогон дуа. Я Алла, сактагын мени ушулардан депчи. Аллама Тиби рахимахулла ушул азыркы 4-өөнү айтат да. Бул жерден кабар берет дейт. Ар бир нерсенин максаты, жете турган чеги боюнчачы. Ошонусу жаман экен да. Анткени илимдин алуу максаты эмне? Пайда болчу да. Бир нерседен илим алып атасың да. Анын максаты пайдалан да сени. Я. Пайдаланбасаң, мен стакан чыгарганды үйрөндүм. Бирок стакан чыгарбасаң, эмне кереги бар анда үйрөнбөй? Мен курулушту үйрөндүм, бирок курулуш кылбасаң, мынаны пайдасыз деп айтат да. Мисалы эми дүние илимдерин айтайын. Я. Кандай нерсени сиз үйрөндүңүз, анын пайдасы, максатынан анда пайда жок да. Ушу илимди пайдасыз илим деп айтат. Ушундайдан сактагын депчи. Өмүрүңүз өттү, пайдасын албадыңыз да. Кыйналдыңыз, курбанчылык кылдыңыз. Көбүрлөр мынакей мединститутка кирет, окуйт, кыйналат, 5-6 жыл тияк бияк. Анан тачкасы дүрө. Канча убакыт кетти? Же бар туруп, футболист болуп алат, же болбосо да бар туруп, саясатчы болуп алат. Я, туурабы? Илимине пайда алган жок. Эмне үчүн? Башында жакшы ою жакшы болчу, максаты. Ушу мединститутта окуп, илим алып, ушуну мен элге пайдасын берейин. Ушулар дарылайын. Көзүңүз ооруп атабы? Мындай. Так, кулагыңыз ооруп атабы? Мондай. Так, ысытма чыгып атабы? Мындай. Так, бөйрөкпү? Ушунун илимин ал. Бул илими бар да ар бир нерсенин. Чач өстүргөн илими бар. Түшүрбөй кармап калганда илими бар. Туурабы? Тырмакка чейин бар нерсе илими бар да. Медицина эмне медицина? Мадат сина, өзү медицина сөзү Синанын жардамы деген сөз. Мадат деп жардамды айтат. Сина Ибн Синаны айтат. Основательдер бардык улум, фунун мусулмандар болгон. Буга бир башка убакыт керек, Кудай калса айтып беребиз кенен. Кандай болбосун, медицинанын максаты чачтан тырмакка чейин адамдын денесин изучение кылат. Ушул жер оорубасын, ушулардын бардыгы жакшы, мыкты болсун деп. Дини илимдин максаты ушул. Дини илимдин максаты руханият ушул. Руханият оорубасын, айныбасын, бузулбасын. Мейли. Мына пайдасыз илимден сактануу сураш керек. Коркпогон жүрөктөн дейт. Тойбогон нафсиден дейт. Жөнөкөй эле кабар берип аткан жокчу мынакей. Себеп дегенде кайсы илим пайда болбойбу? Анын карап туруңуз. Анын зыяныга иштейт экен да эмечи. Дини илимде ушундай. Дини илимде эгерде илим алып туруп ага амал кылбасаңыз, ушуну пайдасыз илим деп айтат. Илимди алдыңыз, маалымат катары билип койдуңуз, мен билем деп. Бирок ага амал кылган жоксуз. Ушуну кесепети сиздин башыңызга келет. Анткени пайгамбарыбыз айткан, ал-илм илман. Илим эки түрү болот. Илим эки түрү. Илим нафи. Бул биринчиси пайдалуу илим. Ал жүрөктө болот экен. Далика илм фил калб. Ал жүрөктө болот экен. Экинчиси болсо тилде болот экен. Бул адамга тескери худжат кыямат күнү дейт. Тили ла амалда жок. Тили менен сүйлөйт. Ынтымак болуш керек. Амалы адамды бөлүп жарып жүрөт да. Уруга бөлөт, улутка бөлөт, регионго бөлөт, жамаатка бөлөт. Билет. Жала жабуу арам экенин билет.
Тили менен айтып атат, жала жапкан арам, амалы жала жаап атат да. Мынау кесепет. Тили менен айтып атат, текеберлик арам, текеберлик болбойт деп илим алдыңыз, текеберлик. Кимдин жүрөгүнө текеберлик, высокомерие, бой көтөрүү болсо, кыпындай болсо, бейишти жытын жыттабайт деп илимди алдык. Пайгамбарыбыз берди бизге, айтты. Сабактан уктук, түшүндүк. А бирок текеберликти таштаган жокпуз го. Бул кайсы илим анда? Да, көтөрүп, боюбузду көтөрүп, кыйынсынып, менменсип, башкалар теңине албай, төмөн көрүп. Мынау ушул пайдасыз илим деп ушуну айтат. Пайгамбарыбыз ушудан пана тилеген да. Я Алла, пайдасыз илимден сакта дечи мына. Бизге ушуну үйрөтүп атат. Биз ушуну сурайлы Алладан, туугандар. Кичине нерсени билсек дагы ушуга амал кылайлы. Көп нерсени билип амал кылбай койгондон, кичине нерсени билели, амал кылайлы. Илимдин пайдасын алайлы. Болбосо илим ага каршы иштейт. Коркпогон жүрөк дейт. Убакыт болуп калды. Коркпогон жүрөк дейт. Коркпогон жүрөк кандай? Катып калган жүрөктү айтат. Канча айтсам көзүнөн бир тамчы жаш чыкпайт. Таш боору болуп калган. Өлүмдү эстесең дагы көзүнөн ыйлабайт. Алланы айтсаң да, ахиретти айтсаң дагы, бирөөгө боорукерлик кылып, жок. Анын жүрөгү катып калган. Ал ыйлай турган учур келет. Аны ойлобогула ыйлабайт экен депчи, бирок анын көзүнөн жаш чыкпайт, кан чыгат таксыр. Анын көзүнөн кан чыга турган күн бар. Ал кийин кан чыкканда да бирок пайда бербейт ал. Ойлоп жүрөт, ушундай болуп жүрө берем, ар кимге зулумду кылып, ар кимдин кордоп жүрө берем деп ойлойт. Жок. Ал кам ойлонот, алданат. Фавайлу лил касияти кулубухум, Куранда айткан Алла Таала, жүрөгү катыктарга шору курусун деген да. Алла айтып атат ушу аламдын кожоюну. Кимдин жүрөгү катык болсо, аны шору курусун деди. Ошон үчүн коркпогон жүрөктөн пана тилеймин деп пайгамбарыбыз айтып атат, бизге үйрөтүп атат. Биз ушуну сурашыбыз керек экен. Я Алла, коркпогон жүрөктөн сакта, пана тилеймин депчи. Тойбогон нафсиден дейт. Тойбогон нафсиден. Себептен адамдын душмандарыбыз көп. Душмандардын эң катуу душманы адамдын нафсиси. А'да аду лил мар фахия ахамма юста'ада мин. Ушу нафсиден пана тилеген, нафсинин жамандыгынан бул эң маанилүүсү ушул дептир да. Эми дуанын кабыл болбошлугунан, кабыл болбогон дуадан депчи, илим менен пайда албаса, жүрөгү коркпосо, нафсиси тойбосо, дуасы каяктан кабыл болсун дейт анан. Илим менен пайда албаса, жүрөгү коркпосо, нафсиси тойбосо, bunday дуа кабыл болбойт дейт. Bunday дуа эмне болбойт дейт? Кабыл болбойт дейт. Кудай кааласа, бүгүн туугандар сиздер менен 1-2 хадис, 3 хадис, 4 хадис жалпысынан, 5 хадис өткөн. 5 дуа хадис өттүк да. Жаттайлы, окуйлу, жаздырып атабыз, жаттайлы, окуйлу, дуа кылайлы. Арабчага өтө албасак да, азыр кыргызча эле. Я Алла деп. Ошо сөздү үчтөн айтайлы, көрөсүз анан. Дуадагы рахат. Кимге Алла Таала дуанын рахатын, лаззатын ачсачы, башка нерседен рахаттана албай калат ал. Ошого жетишибиз керек ошо. Кудайым кабыл кылсын.